Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештерим. Kimde-kim Жалал шаарынан, Жалал шаарынын ортосунан бала бакчага, мектепке, мечитке жакын жерден, магазиндерге жакын жерден kimde-kim квартира, үй каалаган болсо, Алишер деген досубуздун номерин таштап коебуз. Кабарлашыңыздар. Если акчаңыздар жетпеген болсо, бөлүп төлөө жолдору дагы бар. Автоунааңыз болсо, автоунаа алмашуу жолдору дагы бар. Ал жагы да каралган. Акыркы элиттин домдордон десек дагы болот. Кайрылып, кабарлашып, үйлүү жайлуу болуңуздар туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кыргыз элим, мекендештерим, мусулман бүт туугандарым, биздин Кыргызстанда болот азыр бир өтө жүрөктү кейите турган бир ушундай жумуштар болуп атат. Биринчиси бул TikTok'то жанагы батыл ойноп, акмактай болуп, канчалаган биздин жаштарыбызды, келечегибизди, ой пикирини, тарбиясыны башка жака үгүттөп аткан Акбала деген, андан сырткары да башкалар да бар. Ошо көбүнчө Акбала деген жаман бир өтө уяттуу, биздин жаштардын келечегинин жанагы бир тарбиясына терс таасирин тийгизе турган даражада иш-чаралары жанагы батыл ойноп туруп, аны аткарыш утулуп калса, бири-бирине приказ береткен дагы, бири-бирине буйрук берип туруп, алар өтө бир уяттуу, жаман, анча-мынча адамдардын эми бул жагына болушу мүмкүн. Бири-бириңе өзүңө пычак сай деген даражага жетип калышы да мүмкүн да. Мен айтайын дегеним, биздин Кыргызстан мамлекет келечекте жаштардын өсүп өнүгүүсү, жакшы жакка тарбия алуусу, Кыргызстанга пайдасы тийсин деген максатта бир жакшы бир иш-чараларды уюштуруп келатат да. Анан эмне үчүн мына Акбалага окшогон акмактарды биз катуу бир тартипке салып койбойбуз да. Экинчи андай нерсени аткарбаган деген бир мыйзамдарды чыгарып туруп, болбосо бир катуу бир жаза мөөнөтүн көбөйтүп туруп, буга окшогон акмактарды бир аз камаш керек дагы. Камап эле койбостон, буга ошону бир аз акылына кирет даражада катуураак бир неме колдонуш керек. Иш-чараны колдонуш керек. Биз баарыбыз отурабыз, көңүл бурбай. Балаларыбыз TikTok'та эмне кылып атат, YouTube'да эмне кылып атат, көрүп атат, кандай бир жаман иштерди, жакшы иштерди биз ошол карап көңүл бурбай атабыз бала чакабызга. Бала бул жөнөкөй бир жаныбар эмес да, бул бала биздин тукумубузду улаган, биздин кыргызды көбөйткөн, кыргыз элге пайдасы тийген инсандардан болуш керек да. Булардын тарбиясын биз көңүл бурушубуз керек. Байлык бул жашоодо муктаждык. Инсан акмак болуп, пайдасыз болгон болсо, бул байлыктын кереги жок. Бизге байлык эле эмес, бизге тарбия да керек. Ошо биздин жаштарыбыздын аң сезимин уулаган Акбалага окшогон акмактарды мен суранат элем чоңдордон. Катуу тарбияга чакырып, кайра бул иштерин кайталабаска. Андан сырткары дагы бир ошондой бир көйгөй. Акыркы күндөрү Ош шаарынын айрым көчөлөрүндө дал ушундай жарнамалар пайда боло баштады. Мында 20 жаштан 38 жашка чейинки айымдарды карын эне болууга чакырган жазуулар жазылган. Мында өзгөчө эмгек акысы дагы жогорку баада көрсөтүлгөн. Бирок бул жарнамалардын арты коркунучтуу жана кооптуу болушу дагы мүмкүн.
Коомдук жайга иленген жарнамадагы номерге алгач катышуучу катары байланышып, шарттарын билип көрүүнү туура көрдүк. Дароо эле шаардагы жеке менчик клиникалардын бирине чакырып, ал жерден ден соолукту текшертип, талаптарга шайкеш келерин билүү керектигин айтты. Андан ары программа Грузиянын Тбилиси шаарында өтөрүн учак билети, бардык чыгымдар төлөнүп берилерин түшүндүрдү. Грузия, да, столица Тбилисиде. Полностью билеты туда-обратно без сервис. Полностью обследование на первичные, которые для прохождения программы визага полностью төлөп Кыргызстанда болсо. Если чет өлкөдө болсо, вы сами проходите, потом бизге чек отправляете, и мы вам оплачиваем по этому чеку. Для прохождения нужно УЗИ орган малого таза. Это для того, чтобы посмотреть состояние матки. Ал эми чет өлкөгө барып, карын эне болуу дегеле коопсуздукка канчалык кепилдик бересиңер деген суроого Оштон 67 кыз келиндер катышып жатат. Арасында экинчи жолу карын эне болууга жөнөп жаткандар бар деп билдирди. Демек, анын айткан сөзүнө таяна турган болсок, жакынкы күндөрү Ош облусунан 67 аял Грузияга карын эне болууга жөнөп жатышыптыр. Албетте бул канчалык деңгээлде чындык экени белгисиз, андан ары жакшы маянат төлөнөрүн айтып ишендирди. Азыр, наверное, с Нового года почти буду каждый месяц летать. Поэтому гарантия идет 100%, что не обманут. Оплаты будут, получается, каждый месяц в одно и то же число получать будете. Өзүм кыргыз болуп, мен ошонун баарын түшүнүп атам. Азыр 67 кыздай программа өтүп атышат. Некоторые кайра төрөп туруп жарым жыл кичине күтүп кайра программага кирип атышат. Поэтому никакой этого нету. Не переживайте. Полностью сумму на руки получите. Ош шаарынын көчөлөрүндө иленген жарнамадагы ушул эле номерге кайра байланышканыбызда интервью берүүдөн баш тартты. Бишкектеги кеңсесине жүз көрүшүүгө чакырып, ал жерден гана камера артынан маалымат бере аларын билдирди. У нас есть свои юристы, у нас есть свои документы, все, получается, у нас зарегистрированная ОСУ, организация. Бүгүн ошо бир сайтта көрүп калдым. Ошто 67 аял киши кыздарыбыз 20 жаштан 38 жашка чейинки болгон аял кишилерибизди, кыздарыбызды, эжелерибизди Кипр, Израиль, Грузия мамлекеттери бала төрөп бергенге ошондо биз ишке $20,000 $22,000 чейин деп ишке алып атыптыр. Ал дегени биздин аялдарды талкалап атканды, биздин мамлекетти талкалап аткандыгы. Ошондой бир иш-чарага уруксат берип койгон биздин чоңдор бир аз ойлонолу. Биздин кыргыз кыздар, биздин кыргыздын аялдары кор болуш үчүн, ар кимдин түгүндө, ар бир улуттардын түгүндө жатыш үчүн төрөлгөн эмес. Биздин кыргыздардын урпактарыны, батырларды төрөп бериш үчүн келген булар. Буларды урматтап, сыйлап, өз ордуна коюлуп тургандар. Бул сөзүм жакпашы мүмкүн. Бирок мен мекен үчүн, улутум үчүн, аялдар үчүн күйүп аткан үчүн айтып атам бул сөздөрдү. Эми карасаңыздар, $20,000 үчүн, $22,000 үчүн биздин кыргыз аялдарды башка мамлекетке жөнөтүп төрөш үчүн жөнөн-жөлө төрөтүп койбойт. Ал жерде кимдир мөрөмөн жаткырышы мүмкүн. Кандай бир намыссыз эркек болдук биз, кыргыздар. Биздин кыргыз аялдар ар кимдин түгүнө жатыш үчүн туулганбы булар? Эртең алардын түгүнө жатып бир төрөп келет да $22,000. Анан анын акчасын жеп коюп жатабызбы? Анан кайра келип ошол аялды биз алабызбы? Каяктагы акылга сыйбаган, акылга ойлосоң оюңа жетпей турган бир ошондой иш-чаралар болуп атат. Биздин чоңдор бизге байлыктын кереги жок. Алхамдулилла, Аллах Таалам бизге байлыкты берип койгон. Садыр Жапаров президентибиз, сиз өзүңүз билесиз, өзүңүз алгансыз кумтөрдү. Ошол кумтөрдү биз өзү Кыргызстанга мамлекетибизге иштете турган болсок, бизге байлыктын кереги жок башка. Башка мамлекеттерге барып акча иштеп келишинин кереги жок. Эркектер иштесин башка жакка барып. Эркектер үй бүлө багыш үчүн жаралган. Муну устаздар айтып, дайындап, катуу эскертип кеткен. Аялдарды башка мамлекеттерге түйүнө салып берип,
жатып ишиңди кылып 22 000 доллар алып кел деп уруксат бербейли туугандар. Бизге аялдардын баркы, аялдардын наркы, аялдардын даражасы, аялдардын көңүлү бизге керек. Мага керек мисалы. Башкаларга да керек болушу мүмкүн. Канчалаган биздин кыргыз намустуу патриот жигиттерге. Бирок алардын таап келген 22 000 доллар керек эмес бизге. Андан көрө акчаларга жайгаштырып, иш менен камсыздасак болот. Биздин Россия жергесинде деле канчалаган кыздарыбыз, биздин кыздарыбыз, эже карындаштарыбыз, туугандарыбыз ар кимдин койнунда акча үчүн сойкулук кылып жүрүшөт. Дагы бир ери барлар деле ери менен жашап аткан учурда эле ери жумушка кеткенде, мен жумушка кеттим деп туруп, ошондой бирөөлөр чалат экен, телефон номерин берет экен. Мен өзүм чалам деп коюп туруп, ошой башка бир улуттар менен саатына деди, кыскасы бир 5-6 саатына 10 000 рубльден алгандар бар экен. Ар ким мен жатып, кечке мен иштеп келдим деп туруп 10 000 рубль алып келет экен. Акча эчтеген чечпейт. Туугандар, намыс сатпайлы. Туугандар, ар бир инсан ката кетирүүчү. Ошо каталарды турлайлы. Эртең Аллах Таала эмне деп жооп беребиз? Эркектер эркек болбой калганыбыздын себебинен биздин кыздар сойкулук кылып, ар ким менен колтукташып жүрүшөт. Эркек бар үйдө, мен эркекмин, мен намустумун деген ошол эркек бар үйдө эч качан жалаптар, жаман иш, сойкулар, жаман иш кылып жүргөн кыздар чыккан эмес. Бир туугандар болсо да сойку кылып жүрөбү? Ал үйдөгү эркектер эркек эмес. Эркектик даражада эмес. Эркектер эркектей болсок, аялдары уяттуу болот. Эси бир кызыбызды карай албасак, биз эркектигибиз кайсыл жакта? Патриотмун, мен кыргызмын, эркекмин деген сөздөрүбүз кайсыл жакта биздин? Мен жүрөгү оору болсом, жүрөгү оору болуп бул жашоодон өтсөм өтөйүн. Бирок мына биздин кыргыз кыздар, кыргыздын аялдары ар жерлерде кор болуп жүрүш мен каалып айтам чындыгында. Аллах Таала менин добушумду, менин сөзүмдү, менин дуамды кабыл кылар кайсы бир күнү. Ошол күнү мен жетермин ошол күндөргө. Бирок ушул иштерибиз аялдары жакшы жакка келип калса, аялдарыбыз өзүбүздүн улуттары менен, өзүбүздүн кыргыз жигиттер менен турмушка чыгып, бактылуу үй бүлөлүү болуп жашап калган болсо, ошол менин бактым, ошол менин сүйүнүчүм, ошол менин байлыгым десем болот да. Бул кимдир бирөөлөр комментарий жазып атат, сен хайп үчүн, лайк үчүн кылып атасың депчи. Мурунку видеода айттым, мен урдум ушу лайкыны, хайпын урдум менчи. Мен жүрөгүмдө кыргызым үчүн күйүп аткан патриоттук сезим бар деп мен элестетем өзүмдү. Бул макташ эмес. Толук жанымда Аллах алып коюңга чейин күрөшөм. Кыргыз улутум үчүн, мекеним үчүн, аялдар үчүн. Туугандар, мен эркекмин, мен колдойм деген инсандар болсо, чыгыңыздар туугандар. Мына акбалага окшогон батылшиктерди, тиктоктогуларды, ошо инсандарды дагы бир тартипке салалы, тарбияга салалы. Күч менен болсо да тартипке салалы буга окшогон акмактарды. Биздин жаштардын аң сезимин уулаган акмактарды. Кыргыздын душманы деп элестетем окшогон акмактардычы. Жанагы 67 адам, аял кишилер ошто уже катталып, ошо Кипр, Израиль, Грузияга катталып аткан аялдарды дагы эртерээк тосолу. Мага бир мүмкүнчүлүк болгондо кыргыз аялдарды, кыргыз кыздарыбызды турмушка чыкканга чейинки кыздарыбызга паспорт бермек эмесмин. Качан турмушка чыкканда паспорт бере турган кылып бир ошондой бир иштерди аткармакмын. Колумдан эмне келет? Колумдан эчтеке келбейт. Болгону мен ушуну айткым келди, кимдир бирөөгө жетсе, кимдир бир намусу болгон инсандар болсо, бир аз козголор. Ошого кичине колдоо көрсөтөр бизге окшогон инсандарга. Биздин кыргыз кыздарыбыз абижесинин алдына, тайекесинин алдына, эжесинин алдына, туугандарынын астына кетип атат. Сиздер карап туруңуздар деп туруп, Кыргызстандан Москвага, Россия башка жактарга жөнөтүп атат. Бул өтө туура эмес. Балагатка жеткенден кийин
тайекесинде дагы тууган эжекелерин да уруп ойноп айталар. Алар ушундай бир акмактар бар, кыздарды азгырткан. Ошо кыздарды азгырыш үчүн жаралган бир акмак эркектер бар биздин кыргыз жигиттерден дагы. Башка улуттар да бар. Акча үчүн ошо кыздарга сарптап туруп, ардеген бир айтып туруп, ошондой бир кыздарыбызды жолдон уруп жүргөндөр бар. Биздин кыргыз кыздар паспорт алып туруп эле Россияга жергесине кетип атат. Иштегениңечи. Алардын ата-энеси кайсыл жакта? Бир тууган агалары, бир тууган инилери кайсыл жакта? Алардын келечеги эмне болду? Тарбиясы эмне болду? 18 жашка чейинки тарбияны өтө бир бекем берип туруп, күнөө иш кылбай аткан нерсени түшүндүрүп туруп, анан жөнөткөндөй жөнөтүп атасыңар. Бул жакта келип, ар кимге алданып, ар ким түгүнө жатып жүрөт акча үчүн. Эртең ошо инсандар сойук болуп жүрүшөт. Бир аз кызганыч жокпу? Кимде ким аялыны, бир тууган эжелерине, апасыны кызганбаган эркектер бир даюс деп айтылат да. Даюс бейишке кириш эмес, бейишин жытын жыттабайт деп айтат. Туугандар, даюс болуп калбайлы. Кыргыздар ушунчалык төмөн болуп кеттикпи? Бир кызыбызды бир барктап турмушка бере албасак, тарбиясына бир көңүл бура албасак, кандай эркек болдук, кандай намустуу, кандай патриот жигит болдук биз? Бизге акча маселеси чечилип калды. Акча болсо болду, башка нерсени бар жогун сатып алам дегенсиз. Кыргыз кыздарды бул жакта кордоп жүрөт ар бир улуттар. Бир видеону жүктөгөн элем, 2 айдан өтүп калды. Лайк баскандар, колдогондор көп болду, бирок атырылып чыккан жигиттер жок болду. Мен мына ошо мен чыгамын, давай сени колдойм деген инсандар жок. Биз анча-мынча адашкан бир туугандарыбызды басмарлап, кордоп, өтө бир начар акыбалга алып барып атабыз дагы, бирок мына ошо акыбалга ошогон акмактарды тыйып кое албай атабыз. Ошого ошон акмактарды 10 миңдеген адамдар колдоп жүргөн биздин. Мен сага көптөп дедим, безге алтыр депмин. Безге алтыр деп. Безге алтырдыкта мен каяктан табам бу катынымдын безге алтырыгы. Токто. Мына катыныңды кимге кийип турганы? Ana men sana ne diyor adam? Dalga yapsın ben sana. Atma ben sana aldavayım ben. Aylandır orkang aylanda. Aylangan orkang. Al bilet dalga yok. Pidese kesin. Bizga altır. Davay bovurum. Muzikanı koy. Qarab tur. Muzikanı koy. Yo'q. Bizga altır deyapman. Men shartlaringni chesni qilib beryapmanmi? Chesni qilib beryapmanmi? Kırgız jigitler, kırgız kızlar. Bir akbala akmak bolgon bolso, akmak dertçegen de akmak bolboş üçün alar dertçibеңиздер туғандар. Ал акбала bir кыргыздын душманы. Кыргыздардын мээсин уулаган, жаштардын мээсин уулаган акмак бул. Былтыры ошон бир аялдардын ич кийимини кийип уят болду эле. Буга бир таасир этпейт. Муну акмактарга Аллах өзү кифая болсун, Аллах өзү жетиштүү болсун. Биз туғандар кыргыз мекенибизди, кыргыз жаштарыбызды, келечегибизди бартап, сыйлап, коргоп калалы. Мен суранат элем ошо чоңдордон Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, TikTok деген сайтты жаап берсеңиздер өтө жакшы болмок. Бул азыр TikToктон өтө бир биздин жаштарды, канча миңдеген адамдарды жаман жолго үгүттөп атат. Өзүңүздөр көрүп келатасыздар. Эч эле билбесеңиздер, ошо TikTok маселесин аябай жакшы түшүнгөн бир ошо сайтты билген инсандардан сураңыздар, сиздерге өтө бир толук маалымат берет. Президентибиз, сизден бир суранарым, TikToкту жаап бериңиз. Ошондой бир жаман сайттар жаап бериңиз. Биздин кыргыз жаштарыбыз ууланып атат. Кыргызстанда кыргыз үчүн күйгөн инсандар эле калсынчы чындыгындачы. Кыргыз үчүн мен күйбөймүн, кыргыздын душманымын. Ошо мына Ага хандын мектебин алып кирген, гейлерди колдогон, мынандай тиктокторду колдогон, анан жанакы башка мамлекеттерге аялдарды төрөп бересиңер деп туруп айлык төлөп берген, ошондой иш-чараларды колдогон акмактарды башка мамлекетке куугундук кылалычы тугандар.
Алар биздин кыргыздарга күйбөйт. Алар кыргызды талкалап жок кылуучу инсандар. Алардын оюнда өтө жакшы бир ой, Кыргызстан үчүн салым кошоюн деген инсандар эмес алар. Кыргыздарды бузуп, башка мамлекетке окшотуп, мамлекети жок инсандарга окшотуп туруп талкалайын деген инсандар алар. Кыргыздын душмандары. Кыргыз болушу мүмкүн улуту. Бирок чыккынчы Кыргыздын душмандары алар деп айтам алардычы. Барыңыздардан Аллах разы болсын. Катуу сүйлөп койсом, мени кечириңиздер туугандар. Мен Кыргызстан үчүн, кыргыз улутум үчүн, мекеним үчүн, кыргыз аялдар үчүн күйгөн үчүн ушул нерсени айтып жатам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.